Косметикаңар жардам бербей атат деген нерсени комментарийде окуп калсаңар керек. Мен дагы окуп калып. И, конечно, мага бул неприятно. Чынында. Бирок мен силерди күнөөлөгөн жок. Мисалы, мен деле косметиканы алып, толтура акчага алып, колдонуп анан результат көрбөй калсам, мен деле ойломок. Мен жазмак эмесмин, албетте, мен врачмын, мен көп нерсени түшүнөм. Бирок ойломок да, булар калп айтып атат. Тем более биз реалити кейстерди көрсөтүп атабыз, результаттар көрсөтүп, анан ойломок. Эмнеге булардыкы болот, меники болбойт? Тем более булардыкы 2 ай, 1 ай, 3 ай деп атат. А мен уже 3 ай колдонуп атам, меники болбойт. Мен силерди түшүнөм, айымдар. Ошон үчүн бүгүнкү рилсти тартып атам. Биринчиден, косметика жардам берген жок деп жазарда, сиз консультантка кайрылышыңыз керек. Бул комментарийде мен жооп бере албайм. Анткени косметика эмне үчүн ар кимге ар кандай жардам берет, ар кимге ар кандай таасир этет. Анткени диагнозуңар ар кандай. Бирөөнүкү акне, акненин түрү бар. Комедональная бар, папулезная, пустулезная, акненин толтура причинасы бар. Пигментация, беттеги так, анын толтура причинасы бар. Гормональная мелазма, ал жерде гормондорду текшериш керек, караш керек. Совместно с гинекологом, эндокринологом да аралаш керек. Посттравматическая бар, возрастная бар, солнечная лентига бар. Пигментациянын дагы степендери бар. Эпидермальная поверхностная, дермальная глубокая бар. То есть түрү толтура. Розациянын эритематознаясы бар, пустулезныясы бар, анын лечениясы, себептери ар кандай. То есть диагноз, анан кандай сүйкөдүңөр? Кээ бирөө бир крем сүйкөп туруп эле нарбоордун жыйынтыгын күтөт. Кээ бирөө полностью сүйкөт, бирок SPF-ті унутуп коет. Кээ бирөө бир жума сүйкөт, бир ай сүйкөбөйт, а бирок жыйынтык күтөт. От этого тоже зависит, айымдар. Анан образ жизни дагы баары өзгөртпөйт да. Вот прям, если она там живет бир регионда, анан көчүп келип, регион высокогорье, 3 метра над уровнем моря, мисалы, Ош, аякта узагыраак болот, аякта сложно, высокогорье, кан тамырлар постоянно активдүү. Кээ бирөө профессиясы постоянно ысыкта жүрөт. И она хочет, чтобы мы косметику очень быстро поменяли. Ал болбойт. Жеген тамагыбызды ким сразу өзгөртөт косметика? Ким омега кислотаны жеп баштайт? Күнүгө балык алып, авокадо алып, там начинает банандарды жейт, эстрогендер көбөйтүш үчүн. Эч ким. И баары ошо как волшебная таблетка, бир сыйкырдуу таблетка сыяктуу көрүшөт. Алтындарым, андай болбойт. Косметика таасир этиш үчүн биринчиден диагнозуңарды билиш керек. Кээ бирөөнүкү тез, кээ бирөөнүкү көпкө чейин стадия, форма, причина, себептери. Экинчиден жашоо образыңардан. Үчүнчүдөн силер толук колдонуп атасыңарбы, дисциплинаңар кандай? Төртүнчүдөн тамактанууңардан. То есть бул жерде аябай көп фактор. Кээ бирөөнө только косметика жардам берет. Обязательно же гинеколог,